алгачкы сабагыбызды жиптин учун бириктирип эки жипти теңдеп алабыз. Бармак менен жиптин учун кармап, сөмө менен ортоңку колубузга ороп алабыз дагы. Калган эки айландырып өтүп, эки колубуз менен жипти кымчып кармап алабыз, учук жипти. Алгач эле крючок менен негизи токуганда кайсо амигуруми менен башталат көп нерселер. Биз дагы ошол нерсени эске алып 2 миллиметрлик крючок менен баштайбыз. Алгачкы биринчи жибибиздин үстүнөн алабыз крючокту, экинчи жиптин үстүнөн үзүп туруп тартып чыгарабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, андан сырткары учук жипти алабыз дагы алып алабыз, мындай кылып чыгарып алабыз. Бизде өзүңүздөр көргөндөй кольцо пайда болду. Эми шакекче деп коебуз, айлана тегерекчени катуу тартып алабыз жибибизди. Бул шакекчени артка тартсак чоңойот, астыга тартсак кичинерейет размери. Жипти катырып алабыз дагы, ушул эле кольцодон 6 өрүм алып алабыз. Айлананын, кольцонун, шакекченин ичинен инени чыгарып, жипти илип алып кайра өзүбүзгө тартып чыгарабыз. Бизге ушундай болгон өрүмдөн 6 өрүм керек болот. Биринчи өрүмүн чыгарып алдык. Инедеги жибибиз менен 2, кайрадан шакекченин ичине киргизебиз, жипти тартып чыгарабыз. 3, инедеги жибибиз эсептелинет. 3, 4, кайра эле ошол эреже менен 5, инени шакекченин ичинен киргизебиз, жипти тартып чыгарабыз, кайра жипти илип алып, бул жактан өткөзөбүз. Мынакей өрүмдөрдү санайсыздар канча болду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-чы жибибизди дагы инен шакекчеден өткөзүп алып тартып чыгардык. Мына 6. Эми чыгарган соң бул учунда турган 2 кыска жипти катуу тартабыз. Катуу тартсак биздин өрүмдөрүбүз биригип дал ушундай абалга келип калат. Караңыздар. Эми ушул 6 өрүмдү бириктирип алабыз биз. Биринчи эле өрүмдөн эки жагынан тең өткөзүп алабыз. Инени жипти тартып чыгарып туруп, экинчи жибибизден дагы бат эле өткөзүп алабыз, соединение кылып. Эки жактагы жипти бириктирип биз тоголокчо пайда кылдык. Биздин эң алгачкы биринчи айланабыз мына ушундай болот. Биринчи катарыбыз, катар деп туруп токуйбуз. Бул шляпаны токуганда биринчи катарыбыз пайда болду. Эми экинчи катарда кандай болот? Биринчи катарда 6 өрүм алып алдык. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эми экинчи катарда ар бир өрүмгө 2ден токуп, прибавка кылып отуруп, биз шакекчелерибиздин өрүмдөрдүн санын 12ге жеткизебиз. Ал үчүн биз аба илмегин алып алабыз. Бир жиптен инени алып чыгарабыз. Мына аба илмеги болду. Кайра эле ошол жерге саябыз. Прибавкасын салып атабыз. Көрдүңүздөр, мына биринчи жипке биздики эмне болду? Прибавка болду. Эми экинчи жибибизди карайбыз. Экинчи жиптин дагы берки бетинен, аркы бетинен өткөзүп, өрүмдөрдү эмне кылабыз? Мынакей. Инени өткөзүп алдык. Кайра тартып чыгарабыз. Бул жибибизди илебиз, тартып чыгарабыз. 1. Кайра эле ошол жерге инени саябыз, жипти тартып чыгарабыз. 2. Экинчи жибибизге дагы 2ни токуп алдык. Буга 2. Биринчи жибибизге, экинчи жибибизге 2. Үчүнчү жибибизге дагы инени өткөзүп алып, жипти тартып чыгарабыз. 1, 2. Кийинки жибибизге дагы инени өткөзөбүз, жипти тартып чыгарабыз, жипти илип чыгарып алабыз. 1, 2. Кийинки жибибизге дагы инени өткөзүп алабыз. 6 жип токудук. 4-чү жибибизге 7-чи жип, кайра ошол жерден инени киргизип, жипти тартып чыгарабыз. 8-чи жип. 9. 5-чи жиптин экинчи өрүмүнө дагы киргизип атабыз. 10. Акыркы биздин эмнебиз калды? Бир жибибиз калды. Ошол жерге дагы 2 жипти токуйбуз, өрөбүз. Кана 11. Башында ушинтип катуураак болуп кичине кыйналабыз. Бара-бара өзүнүн оңуна түшүп калат. Мына 11-чи өрүмдү алдык. Кайра ошол жерге киргизип 12-чи өрүмдү алып алдык. Мына ушинтип экинчи катарыбыз дагы бүттү. Караңыздар достор.
санайбыз өрүмдөрдүн санын. Биринчи катарыбыз бүттү. Тегерекчи болуп, экинчи катарыбыз да дал ушул жерден башталып кайра айланып барып ушул жерге келип бүтөт. Өрүмдөрдүн санын ар бир катарда санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Эми кийинки 3-чү катарда кандай кылабыз? 3-чү катарда бир столбик без накида, бир прибавка болот. Ал үчүн бир өрүмдү жөн токуйбуз. 3-чү катарга өткөндө биринчи жибине жипти өткөзүп алып, инени тартып чыгып алган соң, мынантип маркерибизди ушул жерге орнотуп алабыз. Биринчи өрүмүбүз кетти 3-чү катардын. Экинчи өрүмүндө прибавка кылабыз. Бир өрүмдөн өткөзүп, жипти тартып чыгарабыз. Жипти илебиз, кайрадан тартып чыгарабыз. Мына. Биринчи өрүмүбүз өзүнчө токулган, экинчи жипке 3-чү жипти кошуп токуйбуз прибавка кылып. Кайра эле ошол жерге инени өткөзөбүз, жипти тартып чыгарабыз. Мынакей. Демек, достор, биринчи катарда бирден эле жип токусак, экинчи катарда ар бир өрүмгө прибавка кылып чыктык. Биринчи жиптин өзүн токуп, экинчи жипти биринчи жипке прибавка кылганбыз. Ал эми 3-чү катарда катары 3 болгондуктан өрүмдөрдүн саны дагы бул жака кетип атканда 3төн болуш керек. Биринчи жибибиз жөн токулду, экинчи жипти токудук, 3-чү жипти экинчи жипке эмне кылдык? Кайра эле прибавка кылып бир жерден токуп алдык. Кайра эле кетебиз, бир столбик без накида токуйбуз, бир жипке өзүн токуйбуз, мынандай кылып. Экинчи жипти дагы токуйбуз өзүнчө жалгыз. 3-чү жипти биз ошол экинчи жипти кайсыл жерден токусак, ошол жерге кайрадан өткөзүп алып токуйбуз. Ошол менен бир столбик без накида, бир прибавка болуп калат. Экинчи жип токулду, 3-чү жип экинчи жипке. Андан соң дагы кеттик. Бирөө жалгыз. Экинчи жипти дагы жалгыз токуйбуз. 3-чү жипти, экинчи жипти кайсыл жерден токусак, ошол жерден токуйбуз прибавка кылып. Ушул эреже кайталана берет. Өрүмдүн аягына чейин, катардын аягына чейин. Биринчи жип жалгыз токулду, экинчи жип жалгыз токулат. 3-чү жипти ушул экинчи жибибизди кайсыл жерден көрсөк, ошол жерден токуйбуз. Караңыздар, бир жип жалгыз токулат. Экинчи жип жалгыз токулат. 3-чү жибибизди экинчи жип кайсыл жерден токусак, ошол жерди прибавка кылып экинчи жиптин үстүнөн токуп коебуз. Ошондо бир өрүм жалгыз, экинчи өрүмгө прибавка деген сөз. Катарлардын саны канчага жетсе, катарлардын өрүмү канчага жетсе, биздин өрүмдөрдүн саны дагы дал ошол нерсе менен кетет. Биринчи өрүм жалгыз, экинчи өрүмгө прибавка. Биринчи өрүм жалгыз, экинчи өрүм прибавка. Ошентип акырына жетип калдык. Акыркы өрүмдө эмне кылабыз? Биз прибавка менен бүтүрөбүз. Бир өрүм жалгыз, экинчи өрүм бизде прибавка менен бүтөт. Карайбыз, достор. 3-чү катардын аягына жетип калдык. Өрүмдөрдүн санын ар бир катарда зерикпестен санап чыгыңыздар. Бизде ар бир катарга 6дан өрүм кошулуп отуруп көбөйө берет. Шляпабыздын макушкасы чоңое берет. Санайбыз, биринчиде 6 болсо, экинчиде 6 өрүм кошулуп 12 болот. 3-чүгө 12ге 6 кошулуп 18 болот. Санап баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 болду. Демек 3-чү катарда өрүмдөрдүн саны 18ге жетти. 4-чү катарда биз бир жипти алып алабыз. Мынакей 4-чү катардын биринчи жибин алып алдык. Маркерди кайра орнотобуз. 4-чү катарда 2 столбик без накида, бир прибавка болот. 4-чү катардын биринчи жибин жалгыз токуп алдык. Экинчи жибин да биз жалгыз токуп алышыбыз керек. Экинчи жибин. Бул катарда дагы 6 өрүм кошулуп отуруп, өрүмдөрдүн саны 18ге 6-ны кошуп 24 өрүм чыгарышыбыз керек. Экинчи өрүмдү жалгыз алдык. Ал эми 3-чү өрүмдү токуйбуз. 3-чү жипте. Демек 4-чү катар биз 4 жип токушубуз керек. 3 жипти токудук. 4-чү жипти, 3-чү жипти кайсыл жерден алсак, ошол жерге салабыз. Кана кеттик. 3-чү жипти кайсыл жерден өрсөк, 4-чү жипти ошол жерден чыгарабыз. Демек 2 столбик без накида, бир прибавка. 1, 2, 3, 4-чү жипти, 3-чү жипти кайсыл жерден алсак, ошол жерден алабыз. Кайра ушул эреже менен марага чейин келебиз. Кайрадан кайталайбыз. 1, 2, 3, 4-чү жипти, 3-чү жипти кайсыл жерден алсак, ошол жерден алып токуйбуз. 4. Жипти утуру даярдап алабыз акырындык менен.
Kayradan kettik. 1 2 3 4-cü cibimiz 3-cü cib kayсыл жерден чыкса ошол жерден прибавка болду. Кайталайбыз кайра кийинки эрежени. 1 2 3 4 дагы кийинкини кайталайбыз. 1 2 3 4-cü cibimiz 3-cü cib kayсыл жерден бүтсө чыкса ошол жерден кайра токулап үстүнөн жакшылап карайбыз. Могул жерден 3-cü cib кайсыл жерден токулган болсо ошол жерден киргизип 4-cü cибибизди токуп алабыз. Мына мен сиздерге айткандай эле ар бир өрүм прибавка менен аяктайт. 4-cü катарды аяктадык. Катарлар кайсыл десеңиздер, биринчи катарыбыз дал ушул жерден башталып, айланып келип ушул жерден бүткөн. Экинчи катарыбыз дагы ушул жерден башталып, ошол жерден бүттү. 3-cü катар дагы ошол жерден башталып, ошол жерден бүттү. 4-cü катарыбыз дагы ошол жерден башталып, ошол жерден бүттү. Карасаңыздар, бизде ар прибавка болгон жерлер бурчка сыяктуу болуп кетип атат. Көрдүңүздөр мына. Шестигранник деп 6дан жип кошуп аткан жерлерибиз ошол прибавка болгон жерлер бурч сыяктуу болуп атат. 6дан жип кошуп атабыз, демек 6 бурч пайда болуп атат бизде. Бул биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, бул 6-чы бурчубуз. Демек, биз эң негизги жерин токуп алдык, достор. Ушуну менен биринчи сабагыбыз аяктайт. 5-чи катардан баштап биз кулактарды чыгарып баштайбыз. Анда мен маркерди чыгарып эле коем. Мага маркер кадап токуган бир аз ыңгайсыз. Негизинен жаңы баштагандар маркер коюп токусаңыздар, бул белги да, кайсыл жерден баштап кайсыл жерден бүткөнүңүздөрдү билиш үчүн белги. Анда эмесе, саламатта туруңуздар. 5-экинчи сабакта 5-чи катардан баштайбыз. 5-чи катарда биз кулак чыгарып баштайбыз.